Келбесе көрдүйнөнү басып не, көрөрүң өлүм болгон соң, көп күнөөгө батып не. Көкүрөк сокур болгон соң, көрбөгөн көздүң ачып не. Кечээ Залкар Төкмө акын, манасчы, обончу, мыкты аткаруучу кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиевдин жылдыгы белгиленди. Эскерүү иш-чарасына мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү, коомдук мамлекеттик ишмерлер, акындын замандаштары, акын жазуучулар, өзү таптап өстүргөн шакирттери, айылдаштары, туугандары келишти. 15 жашынан төкмөлүккө баш коюп, кыска өмүрүндө кылымга калчобондорду жаратып, эл сүймөнчүлүгүнө айланган Элмирбек Иманалиев тууралуу шакирттери, замандаштары эскерет. Элмирбектин эми кыргыз жашап турганда жасап өткөн иштеринин баардыгы эч качан унутулбайт. Биз ар дайым ошону бизге берген 42 жылдык өмүрүндө бизге берген бир маданий мурас катары ушуну аздектеп бир андан ары улантып кетишибиз керек. Улуу талантты, улуу заркарды жоготтук. Акыркы кездерде ушу өзүнүн тирүүсүндө экөөбүз сүйлөштүк эле, ушу төкмөлүк боюнча тойлордо баардык тойлорду жар салганда ушу төкмөлүктү баштайлы, ушу төкмөлүк менен улуттук нукура элдик немени алып чыгалы деп ушундай бир жакшы ойлор болду эле да, долбоор. Ушуга жетпей калдык. Элмирбек агай төрт тарабы төп келген залкар жорго бир күлүк бир акындын бири болчу. Маркум Элмирбек устатты эскерүү менен биргеликте жалпы калай калкка бир гана кайрылып суранарым, көзү тирүү акындарыбыздын да кадырына баркына жетип, бул жаш бул кичүү дебей, кичинекейинен баштап чоңуна чейин азыркы учурда акындардын башында турган Замирбек Усунбаев атабызды баш кылып, калган кичинекей кечээги чыккан Элмирбектерди жаш кылып, бардыгын бирдей урматтап сыйлап, бардыгын кадырына баркына жетип, желкесинен таптап, кыргыз менен казакка энчиленип келген мына ушул өнөрдү сактап калсак, ушул акындарды сактап калсак, демек Элмирбек устатыбыздын экинчи жашоосун сактап калдык деген сөз. Эл акыны Алп акын Элмирбектин эскерүү болуп жылдыгын өткөзүп атабыз. Элмирбектин балалыгын айта турган болсок, Элмирбектин балалыгы кичинекейинен тестияр бала болгон. Элмирбек сайда отуруп алып, ылдый өткөн кишини, жогору өткөн кишилерди, келген кишилерди, кеткен кишилерге сайда отуруп алып, жаш кезинде 3 жаш, 4 жаш кезинде ассалому алейкум, ва алейкум салам, ассалому алейкум деп кетип аткан кишиге да, келип аткан кишиге да салам берип чоңойгон бала. Менин оюмча Элмирбек жалаң элдин батасы менен чоңойду деп элестетем да азыр. Себеби келип аткан жатакчы дагы, кетип аткан жатакчы дагы, эл арасындагы аксакалдар дагы ошол немелерге батасын берип, оомийин деп бата берип чоңойгон бала да. Эми устатыбыз жок дээрлик, мынакей быйыл 1 жылды баштан кечирдик. Жалпыбыз үчүн, жалпы шакирттер үчүн, жалпы кыргыз үчүн бул жыл оор болду. Мындай болуп кетерин эч кимибиз күтүп да, элестетип да, түшүбүзгө да кирген эмес. Эми мындан кийинки максатыбыз устатыбыздын атын өчүрбөө, устатыбыздын шакирттери, Элмирбек Иманалиевдин шакирттери деген ыйык наамга татыктуу болду. Белгилүү төкмө акын, комузчу, обончу Элмирбек Иманалиевдин көз өткөнүнө туура 1 жыл айланды. Акындын артында 3 кыз, 3 уулу калды.